Опурталдуу оор заманда белди бекем бууп, кайратынан жазбай эл башкарып, эмгек кылып, кыргыз маданиятына салым кошуп, мамлекеттик кызматтарды аркалап, эли үчүн ополтоодой кызмат кылып, тарыхыбызга из калтырган асылзат апаларыбыздын аты кылымдарга өчпөй сакталат. Айым апалар тобу улуу апаларыбыздын айрымдарын даңктагыбыз келет. Элечеги тулку бойго жарашып, болсо дагы аялзаттын жүрөгү, өлүмгө да коркпой тике караган тоодой экен Курманжандын жүрөгү. Опурталдуу өтө оор мезгилде орустардын генералын таңдантып, чөлкөмүндө Кокон деген хандыктын кыргыз туусун желбиреткен шаңдантып. Халкыма келген түйшүктү кайратым менен тарткамын. Кыргыз үчүн кырылбасын элим деп кечип койдум ак сүтүмдү баламдын. Эт жүрөгүм турса дагы эзилип, мен ажалга тике багып карадым. Орустардын бийлигине баш ийип, карап турдум өз уулумду көз алдымда асканын. Кыйын кез эле кыргыз элим кыйналган, бай манаптар, басмачылар күч алган. Совет бийлиги жаңы орноп, кыргыз элим эки ортодо чайналган. Ошондо кыргыз кыз келиндеринин ичинен Уркия Салиева эжебиз чыккан кыздардан. Улуу Союз бийлик үчүн башымды тосуп бердим душмандардын бычагынын мизине. Өлтүрүштү төн жамынып келишип, түшкөн үчүн душмандардын изине. Бирок мен өлбөдүм, элим үчүн оордум бар. Мен тарыхта айтып бүткүс атым бар. Баалайлычы кыргызымдын кыздарын, мен бир кызы кыргызымдын асыл жар. Өз өмүрүн кыргыз маданиятын көтөрүү үчүн арнады. 19 жашынан баштап бул түйшүктү өз мойнуна алды. 1958 жылы Кыргыз ССРинин маданият жана тышкы иштер министри болуп дайындалды. Кыргыз маданиятынын келечеги үчүн таланттуу жаштарды Москвага искусство, маданият, полиграфия институттарына конкурсус барып, окуусун өз колуна алды. Кыргыз элиге кылган салымым болсун деп, республика боюнча 2,5 миңдей китепкана, 220 айылдык клубтарды кордуруп салды. Күлүпа эже мына ушул зор эмгеги менен элдин эсинде калды. Кыргыз элим, кыргыз маданиятым, кыргыз тилим. Ушул айткан 3 сөзүмдү колдонуп жүргүлө ар бириң. Анткени келечектеги жаштарыбыз эске алып, кыргыз мамлекетин сактап калса болоорун билгин. Көп эле сыйлык алып төшүмө жаркырата илдим.
Бирок элдин эсинде орден медалдардын эмес, эмгегиң эле сиңерин азыркы жаштар аңдап билсин. Кыргыз маданиятына эмгеги сиңген Даркүл Күйөкова эжебиз дагы бар билсең. Алтынайдын жеңеси Оңолкан, Зулайка, Айганыш, Толгонай жана Жаңыл мырза аткарган ролдору жүздөп саналат экен. Кызыл жылдыз, Ленин, эл достугу ордендерин тагынды төшкө татыктуу алып, Чыйырдынын ролун аткарып, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыкты алды барып. Кызмат кылдым кыргызым деп ардайым. Кыргыз үчүн ичкен ашым таштадым. Кылымдарга тарыхы бар элимдин маданиятын карегиңдей сактагын. Мына ушул куттуу сахна төрүндө кызыгып мен көп ролдорду аткардым. Керим Бүбү апа Сокулукта төрөлгөн. Жаш кезинен жан аябай ак эмгекке үйрөнгөн. Ал заманда кыргыз элим кызыл чайдап көрбөгөн. Мына ошондо Керим Бүбү апа эң биринчи кызыл чегип өстүргөн. Мекен үчүн курман болду баатырым. Дүйшөнкулдан эрте ажырадым. Айла жок, согуш маал эле. Белимди бекем бууп, кайраттандым. Кызылча эгип, кыйналсам да, кылган эмгегим кайтып, Ленин жана эмгек кызылтуу орденин алдым. Андан көп өтпөй, Никита Хрущевдин колунан Кызыл жылдыз жана социалисттик эмгектин баатыры деген наамдарды алдым. Айланайын кыз келиндер, эмгек жерде калбайт, мекен үчүн кызмат кылгыла баарың. Сокулуктун баатыр кызы баркталган, Калининдин өз колунан наам алган, Зуурахан апа кыргыз кызы эмгекчил, улуу союз тарыхында даңкталган. Эмгек кылып колхоздо, эл ичинде баркалдым. 1929 жылдан бери кыргыз жерине кызылчаны айдадым. Турдакын Усубалиевдин көрсөтмөсү менен мээнетим кайтып, Москвага аттандым. Буйрук экен кыздар, Сталин менен Молотовду жанынан көрүп, Калининдин өз колунан наам алдым. Эмгек кайнап, эл кыйналып турганда, жан аябай, талбай иштеп бар калдым. Социалисттик эмгектин баатыры деп 2 жолу наам алдым. Сокулуктун кең талаасын гүлдөтүп, кызыл чайдап ар жылы түшүмдү көп мул алдым. Кыргыз кино театрынын көркүн ачкан, кыргыз киносун дүйнө элине тааныткан, табигый жөндөмү, тубаса таланты менен кичинекей ролдордун чоң актрисасы деп таланты менен элдин мактоосун арзыган Сабира Күмүшалиева эжебиз кыргыз театрынын ума энеси атыккан. Төкөлдөштүн 4 кызынын биримин. Өмүрүмдү театр, кино тармагына сиңирдим. 1932 жылы 1 сентябрда жап-жаш экенмин көрсө 16 жашымда
театрдын босогосун келип аттадым, эл башына келген кыйын кезең заманда. Ошондон бери театр, сахна болду менин үйүм. Ойнодум нечен ролдорду, кыргыз маданиятына салым кошуу үчүн. Сүйүктүү жар, сүйкүмдүү эне болуп, баарына жетишип, кыргыз эл баатыры болдум.